А деньги есть хотя бы? Так мутил агентство. Кыргызстанда мындан ары бандиттик топтор, каракчылар, мошенниктер, элдин канын соргондор, мына мамлекетти мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдагандар болбош керек. Ушул жылдын 10 май күнү Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Бишкектин чок ортосунда бир нече спецназдын коштоосу менен жеке нотариустан чыгып келе жаткан 23 жаштагы жигитти кармашат. Умаров Сардарды Ички иштер министрлиги кызматкерлери 34 жаштагы Исламжан Осмонжановдун 2 үйүн опузалап өзүнө каттатып жаткан кезде кармалгандыгын билдиришет жана Умаров Сардарды уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары көрсөткүлөрү келип, жалпыга маалымдоо каражаттарына видео жана сүрөттөрдү таратышат. Биз бул окуяда айтылып жаткан Умаров Сардар менен үйүмдү алдырып жибердим деп арызданган Исламжан Осмонжановдун кимдигин тастыктоо максатында иликтөө жүргүздүк. 34 жаштагы иш жерде иштебеген Исламжан Осмонжанов $400,000 турган 2 үйдү 1 жылдын ичинде кантип сатып алган? Дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Эй, слышь, братиш, сигарет не будет? Пацаны, сигарет нету, я спешу просто. А деньги есть хотя бы? Бул видеодо сүйлөп жаткан жигит 4 жылдан бери Казакстанда издөөдө жүргөн Исламбек Осмонжанов. Же сизге жаздырып берем, же бир муткаңыз бар болсо айта бериң да ачык эле. Мен сизге билет айтам го мындай деп. Ушундай ислам аятта мындай десең сап болду, анда өзүңүз кыла бересиз анда. Так мутил агентство. Кандай кылып эл аралык издөөдө жүргөн Шылуун Кыргызстандын жарандыгын алып, Бишкектин эң жакшы районунда жайгашкан $400,000 үйдү меники деп ээлеп алган. Анда эмесе сөз башынан болсун. Исламбек Осмонжанов 1988 жылы төрөлгөн. Казакстан Республикасынын жараны. Актауш шаарында мектепти бүткөн. 2019 жылга чейин туруктуу жумушта иштеген эмес. 2019 жылы Казакстан Республикасынын Мангистау облустук экономикалык кылмыштарга каршы департаменти Исламбек Осмонжановду кылмыш жоопкерчилигине тартып, ага карата иш козгогон. Ошондон улам ал Кыргызстанга качып келип, жашырынып жашап жүргөн. Исламжан Осмонжанов азыркы күндө да Казакстан Республикасында издөөдө жүргөнүн Казакстандын башкы прокуратурасы тастыктады. 2022 жылы Исламбек Осмонжанов эл аралык издөөдө жүргөнүнө карабай, президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен кыргыз жарандыгын алат. 2019 жылдан азыркы күнгө чейин Казакстанда издөөдө жүргөн Исламбек казак-кыргыз чегара өткөрмө пункттарынан мыйзамдуу түрдө өтө алмак эмес. Эгерде чегарадан өтсө, аны издөөдө жүргөн кылмышкер катары камакка алышмак. Ошондуктан Исламбек Кыргызстандын чегарасын мыйзамсыз жол менен жашырынып кесип өткөн. Кыргыз паспортун алып жатканда улуттук коопсуздук кызматкерлери, Ички иштер министрлиги кызматкерлери да Исламбек Осмонжановдун Казакстанда жасаган кылмыш иштерине кызгышкан эмес жана издөөдө жүргөндүгүн президенттен жашырып коюшкан. Бул факты боюнча текшерүү иштерин жүргүзүү зарыл деп ойлойбуз. Исламбекке этникалык кыргыз биринчи жолу паспорт алып жатат деп, казак паспортундагы улуттук кыргыз деген жазууга таянып, кыргыз паспортун берип коюшкан. Осмонжанов эптеп кыргыз жарандыгын алып, Кыргызстандын ичинде мыйзамга баш ийип жүрүүнүн ордуна кайра Казакстандагыдай оңой акча табуу өнөрүн колдоно баштайт. Бир нече жолу кыргыз милициясы тарабынан кармалып, ар түрдүү кылмыштарга шектелет. Алардын арасында эң чоң, көзгө көрүнгөн кылмыштарына токтоп кетүүнү туура көрдүк. Так мутил агентство. Кыргызстандын чегарасын мыйзамсыз бузуп кирип, Садыр Жапаровдун жарлыгы менен паспорт алган соң Исламбек Осмонжанов Өзбекстандан келген Мухаммед аттуу ишкердин колунда ар түрдүү майда чүйдө жумуштарды жасай баштайт. жылдын башында Мухаммед аттуу Өзбекстандын жараны Бишкек шаарында өзүнүн кайнагасы Суванов Махмудтан ири суммада карыз алып, бизнес баштайт. Мухаммеддин бизнеси жүрүшүп, 2022 жылы Бишкектин Стадионная 1А көчөсүнөн жер тилкесин сатып алып, үй салмакчы болот. 2022 жылы ушул жерге
Мухаммед деген байке келет. Мухаммед мезде рекламадан чалат алып. Ушундай биз там сабатта түшүп там алды келип көрүңүздөр дейт. Келип көрөбүз бул жерде. Дал ушул курулушка Мухаммед Казакстандан келген Ислам Осмонжанов аттуу өзүнүн көптөн берки таанышын көзөмөл кылып бер деп жумушка алып, усталарга керек боло турган материалдарды алып келип, аларга жардам берип туруусун айтат. Ислам Осмонжанов усталардын иштөөсүн көзөмөлгө алып, үйдүн жарымынан көбүн салып бүтүрүшөт. Ошол убакта ислам чогуу жүрөт, чогуу жашайт. Ушул жерде ислам чогуу иштеп чогуу жүрөт. Андан кийин күндөрдүн биринде уже ремонттор иштер жүрүп, крыша жабылат. Крышасы темир крыша болчу мүмкүн. Темир крышасы да бүтөт да экиге бөлө турган болот. Там ортосунан бөлөбүз дейт. Оң жагы исламга салынат, сол жагы оң жагы меники, сол жагы исламдык болот дейт. Экөө сүйлөшүп, как положено эле жумуш жүрөт ушул жерде. Жумуш жүрүп, бир жашынакай жумуш жүрүп аткан, сонун болуп эле акчаларын берилип аткан. Мухаммед аке деген байкалар болчу, ошо менен иштешип. Үй бүткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча чет элдик жарандарга кыймылсыз мүлк каттоого болбой турганын билген Мухаммед салынган үйдө жардамчысы Ислам Осмонжановдун өзгөндүк кайнатасы Сары Мурзаев Куттубекке каттоону чечишет. Endi buni ukam deb ishonib ishongan-da, men-de, kuyovim-de O'zbekiston jarani bo'lganimiz uchun Islomni nomiga olib turganmiz. Uy sotib olganda, оформление qilib. Августтун 10-дорунда ошо Мухаммедке жок болуп кетти. Исламдан сурат, эмне болуп атат, ушундай десем, эч кыжалат болбогу, акчаңар чыгат, берет. Аларда Мухаммед бизнесин кеңейтүү максатында Суванов Махмуттан кошумча карыз акча сурап, андан жалпысы $700 000 алат. Мухаммед $700 000 тез арада айлантып, кайра кайтарып берерин билдирет. Акчаны алгандан кийин кандайдыр бир себептер менен Мухаммеддин иштери жүрүшпөй, Суванов Махмутка карызын кайтарып берүүнү кечеңдете баштайт. Ошентип, 2023 жылдын башында Мухаммед жумуштары менен Өзбекстанга барып келейин деп кеткен бойдон белгисиз болуп кетет. Бир нече күндөн кийин анын аялы Шохсанам Хасановага жолдошу Мухаммед белгисиз себептер менен Ташкент шаарынын ички иштер кызматкерлери тарабынан кармалгандыгы тууралуу маалымат келет. Erim Toshkentga ishlar bilan ketdi. Undan keyin meni chaqirdi, borsam shu ishim bankrot bo'lib o'xshamay qoldi. Men tog'am aka deydi. Akam oldida xijolat bo'lib qoldim. Borib uylarni akamga narxlab o'tkazib berib tur, qolgan pulni ham qilib berishga harakat qilaman dedi. Ошентип, Мухаммеддин Өзбекстандагы сот иштери узакка уланаары белгилүү болгондо, ал аялы Шохсанам Хасановага кайнагасынын $700 000 карызын кайтарып берүү максатында Бишкектеги жаңы салып бүткөн 2 үйүн өткөрүп берерин айткан. 2 үй жалпысынан $400 000 бааланат. Kelib, bu ukasi Islomni chaqirib, buni akasi manasi chaqirib, manas akani chaqirib, hammamiz gaplashib o'tirib, uylarni narxlab akamga o'tkazib berdim. Islom bo'pti, men o'tkazib beraman dokumentlarni dedi shu. Undan keyin bo'pti, o'tkazib beraman degandan keyin uylar bitguncha o'tkazib beraman. O'rtasidan bo'lingan, yarmini menga bering. Men $80 000 berganman. Qolganini ham men sizga qilib beray aka, qarindosh urug'larni oldida xijolat bo'laman, shu niyat qildim, shu uyga olaman deb dedi. Мындай кабарды уккан Мухаммеддин кайнагасы Суванов Махмут Стадионная Бира көчөсүндөгү үйгө барганда, үйдүн толук бүтпөй турганын көрөт жана иштеп жаткан усталардын айлыктары да төлөнбөй жатканын угат. Ортодо крыша жапкан балдардын акысы зор болчу. Фундамент куйган балдардыкы, анан өзүнүн эмгек акыбыз полностью күзүндө аласыңар деген. Усталарга Мухаммед жалпысынан $18 000 карыз экени белгилүү болот. Үйдү көргөнү келген Суванов Махмут ошол жерде усталар менен курулушту бүтүрүү боюнча чогулуш өткөрөт. Ал чогулушка Мухаммеддин колунда иштеген Исламбек Осмонжанов да катышат. $12 000 балдардын иштеген акысы болчу, $6 000 строй материалдын акчасы болчу. Ошо $18 000 болду.
$18.000 де качан болот десек эч жабат болбогон. Анан бир күнү чалды. Ушундай бул үйдү Махмут акеге өттү. Махмут аке келет, ошо Махмут аке менен сүйлөшөбүз дейт. Ушул жерде ушул үйдөн отуруп Ислам келет. Ислам бир акеси келет. Анан кийин Махмут аке келет. Баардыгыбыз отуруп ушул жерден эсеп китеп кылабыз. Канча сом кимге кетти, канча сом канча кетти, строй материал кимге каршы, силерге общий каршыңар канча дейт. Ошол жерден биз айтабыз, ушу общий балдардын эмгек акысы $18.000. Так мутил экенсиз. O kayerli ol ustalar, kayerlik ustalar. Таласқа кетті. Kayerlik ustalar alar. Талас ар жақтан. Ya ulardı çakırasın, pulunu polunu 0-0 kılıp расчет kılabız. Azı kança pul verişimiz gerek olarga? 18 мың, мына крышасы ham берілген емес та. 20-ға барат болуш керек. Бүгін азыр кеч келет азыр, крышачы. Кеч келет, маған бая чалды, эртемен чалган. Жоқ, маған неме... Крыша келди. Крыша чалды, Кемал Оачен келіп атышты. Senin үйүңдө hem iştivatты белен ар жакта? Бирде иштеп Эки от бар yani biri ya. Bu nege onu kılam деп атырмын? Mana bu amanаттар мага өтүп кетти. Калган аманаттар мага караштуу да. Ошо шарт менен деди. Ustalardыкы ya. Менден башка уста салбайсыңар дедим. Болду дедим. Исламбектин айтымында ал кожоюну Мухаммедке үйдүн жарымы үчүн $80.000 бергенин жана калган $40.000 кийинчерээк берерин айтат. Азыр приблизительно канча Мухаммад менен алды бердиң бар? Алдым бердім где-то в районе, ошо мынау мен жақты 120 мыңға бирок до ключа бүтүрүп бере турган болгон да. Мухаммад экечи. До ключа бүтүрүп берген. 80 миңдей сени пулуң Мухаммадка өткөн. Мен пулум Мухаммад экеге өткөн. $120.000 ошол жерде до ключа бүтүрүп берем. Азыр до ключ бүтүрүп берсе, дагы 40 миң беришиң керек. Силер договоруңар боюнча. Исламдын бул сөзүнө Суванов Махмуд, сен кожоюнун Мухаммедке $80.000 бергениңди далилдей аласыңбы деген суроону узатканда, Исламбек, ооба, мен блокнотума жазып койгомун, азыр жанымда жок, кийин көрсөтөм дейт. Азыр приблизительно 80, мен айттым, тетрадь точно көрүшүм керек, бирок 80 тегереги деп. Если действительно 80 болсо, может онда 90'dur, может 25 миң дейиши мүмкүндүр. Sen titratın karap, bana şunu götürüp kelsen, meni esepte baya manasqı көрсөттүм да. Kim, kaçan, saati kaçayın var. Fakt. Kimde kanday mamilem bolsa. Sen hem oşonu bana şunday көрсөтүп ber. Mu maldı uncha ötkön, mu haktan 20 ming ötkön, muundan 10 ming ötkön, oşu toптолуп kelip 80 ming болгон деген отчет бар. Oşonu. Көрсөтүп берсең, барып тұру подтверждениясын билебиз и дальше ошондой кете беребиз. Бирок эртеси келип, мен карыз бергенимди далилдей албайм. Бирок апама, туугандарыма Бишкектен үй алдым деп мактанып койдум эле. Ошондуктан сизден сураныч, 80 миңди мен жакын арада сизге таап берем. Билесиз, мен Россиядан качып келген орустар менен иштеп жатам. 100% кепилдик берем. $80.000 жакынкы күндөрү берем. Калган $40.000 bir жылдын ичинде таап берем деп Суванов Махмудка айтат. Суванов Махмуд Исламдын бул суранычына макул болуп, үйдүн документтерин 2 кызыл китеп кылып бөлөбүз. Документтерди бүткүчө $80.000 таап бересиң, анан үй сенде кала берет деп макулдашат. Бир үйдүн документтерин 2ге бөлүү үчүн ортодон киши жалданып, Кемел аттуу ошол үйдү салган прорабка тапшырылат. Бирок Ислам Осмонжанов үйдүн документтери бүткөн учурда $80.000 таба албай калып, кожоюну Мухаммед Өзбекстанда камалып жаткандыгынан пайдаланып, бул үй меники, силер менден опузалап, талап кылып жатасыңар деп Суванов Махмудтан кача баштайт. Анан кийин ошол жерден бул үйгө уже ремонтту баштайбыз. Махмуд акенин баласы, Усман деген баласы болчу. Баласы бар, Усман деген. Өзүнүн чын аты Сардар. Ошол бала менен келишип, мына ушул баланын акчаны берип турат, материалдарын берип турат. Калган акчаны ушу Усман менен эсеп китеп кылып, материалдардын баардыгын эсеп китеп кыласыңар дейт. Евро ремонтун кылып берип, эсеп китеби боюнча где-то $40.000 кетти деп айтат.
$40,000 эки эсептегенде ошо $40,000 чукун акча кеткен ремонтко. Айтылып жаткан Усман аттуу жигит Субанов Махмуттун баласы. Паспорттагы аты Умаров Сардор. Бирок дос туугандары аны Усман дешет. Сардар бүтпөй турган үйдү куруп бүтүрүү үчүн усталарга эмне керек болсо баарын камсыз кылып турган. Ал тургай Осмонжанов Исламбек Субанов Махмуттун баласы Умаров Сардарга телефон аркылуу усталардын акчасын береличи, менден күндө сурап келип жатышат деп кайрылгандар да болгон. Иншалла эртең көрөчү аласыңар. Ислам эке, иншалла эртең алышат буюрузу. Я ооба мына ушинтип келе берет деп каплан тез. Келе беришет. Буну эми саган эле жөнөтүп койдум, неме акама жөнөтүп эле кой дагы эмне кылып жүрөбөсүн, кожалат болуп жүрөбөсүн. Экөөбүздүн да ортобузда бул. Ошондо келип атышат да усталар ошону көрүп кой дегеним го. Сен не залдасыңбы? Тренировканы бер, качканы кыл. Кемел менен Осмонжанов Исламбек үйдүн документтерин экиге бөлүү үчүн мамлекеттик каттоо кызматына барып тапшырышат. Assalamu alaikum. Qanday ishlar jasbı? Sotanız yaxshimi? Ооба. Документти siz onu tanışlarınız var, o şakı var tapşırabız da. Yok o çok bile var. Je sizge жаздырып берем, же bir mutkаңыз бар болса айта бериң да ачык эле. Мен сизге билет айтам го, мындай деп. Ушундай ислам аята мындай десең сап болду, анда өзүңүз яклай бересиз анда. Сөздү айлантырбай, "Билен сага берем, өзүң барып тапшырасыңбы, типа таныштарың барбы?" деген сөздү айлантырбай. Өзүңүздү айтсаңыз кибайыңызды көрүп калам го шеп. Жашоодо мындай ислам, жашоодо реально жүрдө ислам, реально кылып туруп берди. Анан тиги салып коюп, тиги салып коюп, ортого тигини салып койбойлу. Вариант кылбайлы. Мен сен суранып эле төлөп койчу, төлөп койсу. Эмгас жөн эле мен жанчылап отом ортодочу, ортого түшүп берип коюп. Жолбуз айтсам болмок, мен өзүм алып келип алам башка деп. Ошону иштеп бүтүрүп алсын деп кредит бергенден кийин. Шейх, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кандай жакшысызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Шеп келдиңизби? Же талаштасыңызбы? Норуз майрамдарыңыздар менен. Келген ораза айт майрамдар менен барак болсун. Шеп тиги не болду анау? Документ. Eskanda налог бирдекелерин билип не кылам деген сөз ойдон чыкпай калдым. Бүгүн объявлениени алып салсаңар, не үйдө же пироформ кеттиңер, же кандай болду, не болду? Шеп. Ислам азыр өтпөйсүң, каттасың азыр бүтүп барайлы. Документтерди мамлекеттик каттоо кызматына экиге бөлүү процесси аяктаган соң, Осмонжанов Исламбек Субанов Махмут менен келишилген шарттар боюнча Субановдун баласы Умаров Сардарга өткөрүп бериши керек эле. Бирок документтерди бүтүрүп жаткан Кемел мамлекеттик каттоо кызматына барганда бүткөн документтерди Осмонжанов Исламбек алып кеткендиги белгилүү болот. Мен просто алдагы жалкадан сен мен неге алып кетип калдым ал жактан билбейм да. Турган документ төрмөктө. Мен ошол бүтүрүп атканда бүтөйүн дегенде айттым мен, салып айттым, алып кетип калбаганда деп. Ошол күндөн тартып Осмонжанов Исламбек Кемел аттуу прораптан да Субанов Махмут жана анын баласы Умаров Сардардан да кача баштайт. Алло, Ислам. Келсең зор болот да, биякта турасыз азыр. Мен 16 жакышка барсам, мен сени алып кетип атпай, техпаспорт полностью все что документ барын сени алып кетип атпай. Даже расписка бияка кол коюп кеткен дейт, кол коюп берген дейт, не алып кеткенден кийин. Ислам. Жооп берип койбойсуңбу шеф, мен келем же келбейм деп писать, адеп болуп калдым, жакта отурупчу. Мен тиги кемеден сурасам, техпаспорт бүттүн алып кеткен дейт документти. Шеф, аз бар бая документтерди алып кетейин. Барып бүтүрүп келем көрөчү. Мен сүрөт кылбай шеп, мен сизге айттым го, бая документ мага не бербедиңиз билбейм. Аз барып мен ошо полный документтерди алып барып берем. Мынандай документтер колумда бар, короче, мага 2 кысыл китеп кылып бер деп эле берип коюм болду. Гос регистр буюрса бүттү да. Азыр тиги кайната атында деп туруп азыр налогун төлөп атам азыр сен. Ошондо кайнатам атындагы налогтор полный баары төлөндү же кандай, мен түшүнбөдүм. Сиз эч түшүндүрүп айтпай атасыңыз да. Эртең анан кийин дагы ыйлап баштайсыңыз. Ислам бер, госакты берди. Бербейм иштекен мен сизге. Түшүндүрүп айтсаңыз, мына төлөндүм. Исламды таба албай бир нече жума күткөн Умаров Сардар аны мыйзам алдында жоопко тартуу үчүн милицияга арыз менен кайрылат.
жазылған арыздын негізінде Осмонжанов Исламбек менен Умаров Сардар Ленин райондық ички иштер башкармалыгында тергөөчүнүн кабинетинде жолугушат. Жолугушууга Исламбек Осмонжанов апасы менен келет. Ал жерде Ислам Осмонжанов салынган 2 үй тең өзүнүкү экендигин жана кожоюну Мухаммеддин да Суванов Махмуддун да үйлөргө тиешеси жоктугун айта баштайт. Исламбек менен келген апасы Казакстанда жашаарын жана баласына Казакстандын Актауыр шаарындагы $400,000 турган жерин сатып, үй ал деп бергенин айтат. Мен өзім лично ақша салған мен. Лично мен өзім ақша салған баламачы. Үй ал балам. Бирок, бир аз териштирүүдөн кийин Ислам Осмонжанов Суванов Махмуд менен келишим болгонун тастыктайт жана үйдү нотариус аркылуу өткөрүп берерин айтат. Азыр бул баланы эмне үчүн алып келдиңиз? Буяка арыз түштү деп разбирайсызбы? Буяктан арыз түштү? Эмне деген арыз? Үй боюнча, сиз билип атпайсызбы жо үй боюнча? Жок, үй боюнча, үйдү менин үйүмдү булар алып алды деп атат, или кандай деп айтып атат? Менин үйүмдү алып алды деп айтат. Буяктын жолдошу Мухаммед буларга карыз болуп, үйдү карызды буяктан алып ал деген экен. Бирок менге үйлөнүп тургачы. Бирок убактылуу. Иштия чыкты байланда. Байгендерди да мнение сууп атканбыз да. Анда ушул үйдү өткөзүп беришибиз керекпи? Ооба. Ортоңордо кандай сөз болгон? Өткөзүп бергиле деп сиздер чакырдыңыздар да. Өткөзүп бергиле деп биз айта албайбыз аны. Анда эмне чакырдыңыз? Разбираемся по факту кандай болгон. Ошондо болду эле окуя, кандай болду эле, кимге үй оформлен, үйдөн кимди ким сатып алган эже. Беребиз балам. Берейли. Аллахтан коркпойна. Мына Алла бар балам. Кимге болгон болсо эртең өздөрү атышат этет. Сен табыласың, сен табылышың кыйын, мен табылышым кыйын балам. Туурабы? Мен болгон маңдайымда бир бала, бир кыз. Ушулар үчүн деп томолонуп мен 36 жылдан бери мен Казакстанда жүрөм да. Жерлерим бар, жерлерим сатып, канча окуя болду да эмичи. Туура. Эми булар азыр нагло мына документти өткөзүп бер. Мен үйдө эгерде нагло болбогон болсо бул жерди алып эле Мухаммед Ислам сага үйдө бирөө кетип калбаса керек. Өзбекстан жараны болуп атса кимди атын алат? Биздин ээси өткөзүп берип кой деген сөздөр бар менде бар. Алачы. Ошол ээси деген, ошо сен бол. Мен сага өткөзүп берем. Мен буга да эч кимге өткөзүп бербейм. Сен боласың сага өткөзүп. Мага өткөрүп бериңиз. Ошол кезде сүйлөшөбүз сен. Ооба. Хорошо? Ооба. Өткөрүп бериңиз. Мейли. Ошондо мен акымды мен үйүмдө өткөрүп бересиз да, бизге өткөн үйдү. Бул учурда Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Исламбек арыздооңор жокпу деп сураганда, апасы да, өзү да эч ким бизди опузалаган жок деп жазып беришет. Ошол күнү нотариус иштебегендигинен башка күнү өткөрүп беребиз деп чыгып кетишет. Болду. Сиз азыр угроза түрүндө алып атасызбы? Сиз дагы. Мен угроза түрүндө эмес, мен мыйзамдуу түрүндө силерге кайрылып, силер аркылуу угрозы присутствия сотрудников милиции не было, и данная расписка была составлена. И данная расписка была составлена при нем и в выделении да? При нашем обоюдном согласии, ребята. Что вы обоюдно же хотите друг другу расписку написать? Сиге качан өткөрүп бересиңер? Атка. Исламбек. Качан өткөрүп? Качан иштейт ошо? Иштегенде чалам мен аны. Болду. Нотариуска алмасам сага чала коем. О, нотариустан да чечи. Ошентип Исламбек Осмонжанов үйдү өткөрүп берем деп, Умаров Сардарды жеке нотариус жайгашкан жерге чакырат. Нотариалдык түрдө үйдүн жарымын Суванов Махмуддун 2000-жылы төрөлгөн баласы Умаров Сардарга өткөрүп берген соң, Сардар көчөгө чыкканда Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө боюнча Бишкек шаардык башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалат. Бул окуяны Ички иштер министрлиги коомчулукка такыр башкача кылып көрсөтүшкөн жана 23 жаштагы Суванов Махмуддун баласы Сардарды террорчу уюмдун же уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн кармагандай кармашкан. Накануне оперативниками ОБОП ГУР и сотрудниками следствия с привлечением бойцов спецназа проведена операция по задержанию вымогателя с поличным. Ошондой эле биз Ислам Осмонжановдун апасы айткан Казакстанда $400,000 жер саттым дегени боюнча Казакстан Республикасынын Мангистау облустук салык кызматына кайрылганыбызда акыркы 1 жылда $400,000 жер сатылбаганын жана Ислам Осмонжановдун апасынын атында Казакстанда ири суммадагы мүлкү жок экенин билдиришти. Ал эми айыпталып жаткан Умаров Сардардын атасы Суванов Махмуд Жалал Абад облусунун Аксы районунан болот. Ата-бабалары Өзбекстандан көчүп келген этникалык кыргыздар экени белгилүү болду.
Суванов Махмуд көп жылдан бери бизнес менен алек. Түркия менен Кыргызстандын ортосунда жүк ташуу, алып сатуу жана башка кызматтарды көрсөтүп иштейт. 2023 жылы Түркиядагы жер титирөө учурунда Суванов Махмуд Кыргызстандан барган куткаруучуларды тамагаш менен камсыз кылып, алар менен чогуу куткаруу иштерине катышып жүргөнүн интернеттен көрсөңүз болот. Buraya sabah 8'de geldik, saat 8'de. 11 çalıştık. 3 saat içinde 3 canlı, 2 cansız bulduk. Биздин кыргыз жигиттерибизге өтө ыраазыбыз. Ушундай оор иште күнү түн иштеп атышат эшкер. Ден соолукта болсун, мындай жер титирөө эч бир жерде болбосун. Көрүп алып ыйладык дөрүнчү. Мындай эч бир адамда эч бир жерде болбосун эже. Kelip Bordoş Türk eline yardım berip atkanını görüp işte sıymıktandık. Allah razı olsun. İşte ballarımız şunçalık жақсы işlegenini görüp Kırgız ekenimizden, Kırgız mamleketin jaran ekenimizden sıymıktanıp Allah razı olsun. işte kolustan kelgençe etler İstanbul şаарынан продукталарыбыз тутуп келип Кыргызстанды балдары бизге кайыр алып берди биз бизнесмендерге. Bordoş Türk elinin içinde işte de ayırımız kötörüldü, balдар işlegenini görüp, ularga da rahmat, jetekçilerge rahmat, ministerlikte, kalaverse prezidentimizge rahmat, uşunça üylörde alıp gelip kurup verip, o internetlerde görüp atabız. Biz Kırgız ekenimizge, Kırgız elinin jaran ekenimizge sыймыктанабыз. Уурулук, алдамчылык менен эл аралык издөөдө жүргөн Исламбек Осмонжановдун сөзүнө ишенип, 23 жаштагы Умаров Сардарды камаган Ички иштер министрлиги Ислам Осмонжановдун өзү кандай адам экенин билет болду бекен? Эгерде билсе, эмне үчүн издөөдө жүргөн адам менен күч кызматкерлери бирге ушундай иштерди жасап жүрүшөт? Же жөн гана жеке ишкер Суванов Махмудду тоноо операциясы жүрүп жатабы? КМШ өлкөлөрүндө издөөдө жүргөн кылмышкер учурда кыргыз ишкерлерин гана эмес, президент, укук коргоо органдарын, Россиядан келген жарандарды, карапайым элди да башын айлантып шылуундук менен алектенип жүргөндүгүн көрүп, биздин өлкөдө бул кишини калкалаган кандай адам экенине таң каласың. Же ички иштер министрлигинин айрым кызматкерлери менен кылмышкерлер чогуу иш алып барап калганбы? Айтор азырынча бул суроолорго тилекке каршы жооп жок. Бул окуя боюнча учурда сот иштери жүрүп жатат. Мындан ары кандай чечимдер болот, кабарлап турабыз. Так мутила экенсиз.